кимдер келип кетпеген, жаркыраган аламга ай кимдер тазим этпеген. Тагдыр жолу татал жол, бирөөлөргө кепкенин. Самуэль буга чейин Лондон университетинде Кытай жана Тибет тилдери боюнча билим алган. Анын Кыргызстанга келишине салттуу өнөргө болгон кызыгуусу себеп болгон. Вирус жаңы чыккан кез, эч ким чочуп аткан кез. Аны мен да чочуп, болду, мен апама чалып, болду мен Кыргызстанга кеттим. Апам дагы деле чочуп. Кыргызстанга барып не кыласың? Анан мен Кыргызстанга качып келип, анан мен ойлодум 3 жумадан кийин Кытайга кайра барам деп. Бирок азыр 2 жыл болду. Мен дайыма бул сөздү айтып жүрөм, маңдайыма жазылган окшойт. Чын эле ишенем бул сөзгө. Кыргызстан жөнүндө маалыматты Кытайда жүргөндө гана укканын айткан Самуэль азыр келечегин бул өлкөдөн гана элестетет. Англияда негизи ушундай бир маселе бар. Борбор Россия жөнүндө маалымат аябай аз. Биз көбү Казакстан жөнүндө угабыз да. Балким өлкө чоң болгондуктанбы, же экономикасы жакшы болгондуктанбы, мен өзүм да билбейм. Кыргызстан деген чын эле сонун жер экен. Жаратылышы сонун, тамактары сонун, кишилери сонун, тили сонун, маданияты сонун, адабияты сонун, бүт сонун да. Азыр менин келечегим дагы Кыргызстанда окшойт. Кыргыз тилинде түш чоруп, маданиятын изилдесем деген Самуэль Кытай, Индонезия, орус жана уйгур тилдеринде да сүйлөй билет. Бирок ал жергиликтүү эл байлыгы болгон эне тилин кадырлабай жүргөнүнө кейейт. Кыргыз тилди унуткан, унутуп бараткан кыргыздар дагы ушундай. Кааласа, аракет кылса эле үйрөнө алат. Бирок азыр менин байкашымча Бишкекте көп кишилер азыр же кыргызча жакшы сүйлөй албайбы, же уялып жатабы, же бир нерсе болуп атат. Анан бул аябай таң калыштуу деп ойлойм. Ооба, башка тилдерди үйрөнүш керек. Мен да аябай кызыгам, үйрөнүп жатам, кыргыз тилин үйрөнүп жатам, орус тилин үйрөнүүгө аракет кылатам. Бирок эне тилибизди унутпашыбыз керек. Анткени тилдин ичине маданият камтыйт. Эгер бир тил жоголсо, ошол маданият бара жоголуп калат. Жада калса бир киши мага кыргыз тили өлүп калат, эмнеге үйрөнүп жатасың? Деди кыргыз. Деди, деди. Түз эле деди да. Анан мен бул эгерде кыргыздар ушундой ойлосо, чын эле өлүп калат. Ошол бул нерсени, бул ойду өзгөртүш керек.